Страшное ДТП. Порш Бишкек трассы. Ажоозго жакындагындан тартынып, алыстан селфи тарткан бөбөк. Ажоозго жакындангандан тартынып, алыстан селфи тарткан бөбөк коомчулуктун көңүлүн бурду. Социалдык тармактын колдонуучулары бул бала ким билбейм, ажоозу жанына баргандан уялып, узактан сүрөткө түшүп алыптыр. Жанына барса жок дебей, кайра бетинен өптүрүп түшмөк экен деген сыяктуу билдирүүлөрдү жазышууда. Путин Украина менен Стамбулда 3-чү рет сүйлөшүү өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Владимир Путин Украина менен Стамбулда 3-чү сүйлөшүү раундун өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Орусиянын президенти Владимир Путин 27-июнда Минскте өткөн ЭЭП саммитинин жыйынтыгында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусия менен Украина ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү раунду Стамбулда өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында тараптар тынчтыкты жөнгө салууга байланыштуу меморандумдардын долбоорлору менен алмашышкан, бирок бул документтердин мазмуну толук менен карама каршы болуп чыккан. Путин бул документтердин мазмунун ачыктоону орунсуз жана сүйлөшүү процесси үчүн зыяндуу деп атады. Ошондой эле Путин Орусия тарап Украинага 6000ден ашык каза болгон аскерлердин сөөгүн өткөрүп бергенин, дагы 3000ге жакынын өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Анын айтымында мындан кийинки кадам Украина тараптан көз каранды. Мындан тышкары жакында кезекте тургундар алмашуусунда болгонун кошумчалады. Путин белгилегендей 3-чү сүйлөшүү раунду гуманитардык акциялар аяктагандан кийин өткөрүлүшү мүмкүн. Учурда сүйлөшүү топторунун жетекчилери байланышта болуп, жолугушуунун убактысын макулдашууда. Ал ошондой эле Туркия президенти Режеп Тайип Эрдоганга сүйлөшүү процессин колдогон үчүн ыраазычылык билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы катары эки тарап сунуштаган меморандумдар талкууланмакчы. АКШда асмандан сырдуу оттуу шар байкалды. АКШнын Жоржия штатында асмандан түшкөн сырдуу оттуу шар жер титирөөгө себеп болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. АКШнын улуттук метеорология кызматынын Facebook социалдык тармагындагы билдирүүсүнө ылайык, түндүк Жоржиянын асманында оттуу шар байкалган. Анын артынан көп өтпөй аймакта жер титирөө сезилип, андан кийин асманда белгисиз нерсе жаркыраган. Бул көрүнүштү коңшу түштүк Каролина штатынын түндүк бөлүгүндө да байкашкан. Метеорология кызматынын маалыматына караганда, бул жер титирөө метеориттин же космостук калдыктын жерге түшүүсүнөн пайда болгон сокку толкун экени аныкталган. Оттуу шардын кыймылы өтө ылдам болгондуктан аны радар же спутниктин жардамы менен байкоо мүмкүн болгон эмес. Учурда адистер бул окуя боюнча иликтөө иштерин улантууда. Ливанда Израилдин аба соккусунан 11 адам жаракат алды. 27-июнда Ливандын Эн-Набатия шаарында Израилдин аба соккусунан 1 адам каза болуп, 11 адам жаракат алды. Бул тууралуу Ливандын коомдук саламаттыкты сактоо боюнча өзгөчө кырдаалдар борбору маалымдады. Улуттук маалымат агенттигинин маалыматына ылайык, бул Израиль тараптан Эн-Набатияга карата 2024-жылдын ноябрындагы ок атышууну токтотуу келишиминен берки экинчи ири аба чабуулу болуп саналат. Аба соккулары саат 11:00 чамасында башталып, чабуулдар мурдагы Израиль аскердик базалары жайгашкан аймактарга, Кфар Тебнет тооларына, жогорку Набатияга жана Кфар Ременге багытталган. Бардыгы болуп 15 мүнөттүн ичинде 20дан ашык сок курулган. Ливандын премьер-министри Наваф Салам Израилдин бул аракеттерин кескин сындап, аба соккуларын айыптады. Пакистанда теракт уюштурулуп, 16 адам каза тапты. Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясында теракт болуп, 16 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Түндүк Вазиристан аймагында Афганистан менен чек арада жайгашкан Пакистандын түндүк батыш бөлүгүндө аскердик колоннага жанкечтинин кол салуусунан 16 аскер кызматкери каза болуп, 10 аскер жана 19 жергиликтүү тургун жаракат алды. Пакистандын расмий өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, жанкечти аскер колоннасын унасы менен сүзүп, андан соң жардыруу уюштурган. Жардыруунун кесепетинен 2 үйдөн чатыр урап түшүп, 6 өспүрүм жабыркаган. Полиция жана тиешелүү органдар аймакты курчоого алып, тергөө иштерин башташты. Жабыркагандар ооруканага жеткирилген. Өлкө бийлиги коопсуздук чараларын күчөтүүдө.
Ага терең урмат менен мамиле кылам. Путин Трамп тууралуу пикирин билдирди. 27-июнда Минск шаарында өткөн ИИП саммитинин жыйынтыгынан кийин Орусиянын президенти Владимир Путин орусиялык журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, АКШнын президенти Дональд Трампка терең урмат менен мамиле кылаарын белгиледи. Журналисттердин Путинден Дональд Трамп менен жеке жолугушуу тууралуу пикирин сурашкан. Владимир Путин бул суроого ал бийликке жана ак үйгө кайтып келүү жолунда абдан оор, татаал жана кооптуу этаптардан өттү. Биз муну жакшы билебиз. Ал өмүрүнө болгон бир нече коркунучту да баштан кечирди. Бул анын кайраттуу адам экенин көрсөтөт. Ал ички саясатта, жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча жана Украина маселесин жөнгө салуу жаатында олуттуу аракеттерди көрүп жатат. Биз бул аракеттерди жогору баалайбыз. Мен буга чейин да айткам, азыр дагы расмий түрдө кайталагым келет. Менин оюмча, президент Трамп Украинаны жөнгө салуу чындап кызыктар. Мен ар дайым диалогго жана жолугушууларга даярмын. Трамп дагы жолугушуу мүмкүнчүлүгү тууралуу айткан. Мен да анын оюн колдойм. Жалпысынан алып караганда, президент Трамптын аркасында Орусия менен АКШнын ортосундагы мамилелер айрым багыттарда тең салмактуу боло баштады. Дипломатиялык мамилелерде баары чечиле элек, бирок алгачкы кадамдар бар жана биз алдыга жылып жатабыз. Ошондой эле биз экономикалык кызматташтык боюнча да чоң мүмкүнчүлүктөргө ээбиз. Америкалык бизнес биздин рынокко кайтууну каалап жатканы тууралуу бизге белги берип жатат. Биз муну кубаттайбыз. Бул багытта да ыраттуу даярдык керек. Ошондуктан жолугушуу толук мүмкүн жана биз аны даярдоого кубаныч менен киришебиз, деди Владимир Путин. Булак супер кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей туруда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ой деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз.